Мугалиммин сыймыктанар кесибим мына ушундай улуу кесип ээсимин наристенин сезимине күлегип нарк көтөргүз жүктү артып келчүмүн деп кылымдардан бери келе жаткан кесиптердин бири бул мугалим. Мына ушул мугалимдер күнү борборубузда белгиленди. Салттык адистердин мыктыларын тандоо майрамынын алдында мен куттуктап жаратмандыкты каалайт элем мугалимдерге. Жаратмандык кай жерде болбосун ар бир бала үчүн, ар бир баланын билими, тарбиясы үчүн күрөшүбүз керек. Мугалимдерди колдоо максатында өлкө башчысынын программасында дагы, өкмөт башчысынын программасында күн тартибиндеги артыкчылыктуу багыттардын бири болуп эсептелинет. Сиздер билесиздер, былтыркы жылы айлык акы көтөрүлгөндүгүн. Бул биринчиден бир топ эле биз иштеп жүргөндөгү айлык акыларга караганда бул жогору, бирок мындан дагы жогору болушуна биз аракет кылышыбыз керек. Экинчиден, өлкө башчысы менен кездешкенде урматтуу президенттин кийинки жылдары мыкты мугалимдерди айыл жерине тартуу менен аларга социалдык ипотека ыкмасы менен үй менен камсыз кылуу же болбосо аймактарга күчтүү мугалимдерди тартуу иштерин жүргүзөбүз. Жетишпеген мугалимдер бар. Эгерде мындан 5 жыл, 10 жыл артка кайрылып көрсөк, 3000 деп, 4000 деп мугалимдер жетишпесе, бүгүнкү күндө 750'нүн тегерегинде мугалим жетишпейт. Кайсы мугалимдер жетишпейт? Эң башкысы бүгүнкү күндө орус тилдүү мектептерде башталгыч класстардын, анан табигый математикалык предметтер боюнча мугалимдер жетишпей жатат. Жан дүйнөмдүн кесиби аталышындагы мугалимдердин майрамына ар жыл сайын жылдын мыкты мугалими, мыкты тарбиячысы сынагы уюштурулуп келсе, быйыл алгачкы жолу мектептен тышкаркы коомдук уюмдун мыкты мугалими сынагы өткөрүлүп, ага атайын калыстар тобу шайланып, республикабыздын булуң бурчунан келген мугалимдер тандалып отурат. Бүгүн өтө өзгөчө күн. Эмнеге дегенде, Кыргызстан тарыхында биринчи жолу мектептен тышкаркы билим берүү мекемелеринин арасында мыкты мугалим кароо сынагы өтүп жатат. Бул кароо сынакка Кыргызстандын 7 областынын ушул областтык турунан жеңип эң мыкты мен өзүнүн талантын, өнөрү менен өзгөчө болгон мугалимдер ушул сынакка келип катышып турат. Ошолордун катарында мен дагы өзүмдү окуу билим берүүдөгү программаларымды көрсөтүп, конкурсанттар менен 2 күндөн бери өзүбүздүн сабак берүү методикаларымды көрсөтүп, ошондой эле педагогикалык таймаштарга катышып келүүбүздөбүз. Бул балдардын чыгармачылык борборунда уюштурулган мындай конкурстардын көп болушун мен айтат элем да. Биринчи жолу болуп жаткандыгына карабастан, бирок өтө жогорку деңгээлде өттү. Бул республикалык сынакта бул жоболордун негизинде биз даярданып келдик. Атайын методикалык кейс деп, ошонун негизинде жаңыча усул ыкма, канча жылдык иш тажрыйбаларыбыздын жыйынтыгын, мөмөсүн ушул жерге келип көрсөттүк да. Сынакка жалпы 7 областтан 2 шаардан мугалимдер катышып, 3 номинация боюнча 9дан 27 мугалим катышкан. Атайын калыстар тобунун курамы мугалимдердин тапшырмаларын аткарууда атайын диккаттык менен көз жүгүрткөн. Алгач алар өзүн тааныштыруу жана мугалимдин чеберчилиги жана сабактарды өтүүнүн методикасы боюнча өздөрүнүн тажрыйбасын бөлүшүп, алдыңкы 3 орунга жетишкен мугалимдерге Кыргыз Республикасынын билим берүүнүн мыкты төш белгисине ээ болушту. Ардактуу агай эжейлер, урматтуу билим берүү тармагынын кызматкерлери. Мугалим деген ыйык, наамды, адамгерчилик менен акылмандыкты айкалаштыра билген, оорукерлик сезимдерге бөлүнүп, мээримин чача билген инсандар гана көтөрө алат. Мына ошондуктан кайсы гана коом болбосун, жогорку адеп ахлакты, маданияттуулукту жана терең билимди алып жүрүүчү катары мугалимге өзгөчө сый, урмат көрсөтүп келишет. Анткени алар бүт өмүрүн бар күч дареметин жаштарга талим тарбия, терең билим берүүгө арнаган адамдар. Мындай ары түшүктүү, ары сыймыктуу
кесип ээлерин сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Мугалимдердин талыкпаган эмгеги менен түздөн түз байланыштуу. Урматтуу улуу кесипти аркалаган агай эжекейлер, мээнеттүү ишиңиздердин акыбети кайтсын. Албан ийгиликтер, кубанычтуу жетишкендиктер коштосун. Мугалимдер майрамына арналган иш-чарага Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинети төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, Билим берүү жана илим министри Долдургүл Кендирбаева келип, мугалимдерди майрам менен куттуктап, 7 дубандан мыкты мугалимдер катышып, алдыңкы орунду алгандарга акчалай сыйлык, ардак грамота, ошондой эле жалпы катышуучуларга түстүү телевизор жана баалуу белектер менен сыйланышты. Бул конкурс мугалимдерге мындайча айтканда тажрыйба алмашуу болду, жаңы метод алмашуу болду, бири-бири менен мамиле куруу болду жана өзүнүн тажрыйбасын жайылтууга чоң мүмкүнчүлүк жаратып берди деп айта алам да. Өзүнүн болгон чыгармачылыгын көрсөтө алган мугалимдер ушул жерге келип отурабыз. Бардыгыбыз мыкты экенбиз, мыктылардын ичинен тандалып алынганбыз. Кароосуна аябай жакшы өттү. Жоба боюнча дагы берилген тапшырмалардагы мугалимдин жана окуучулардын көнүмдөрүн жогорулатуу боюнча экен. Анан бул конкурста катышканда эң негизгиси баягы жаңы технологияларды жана өзүм буга чейинки топтогон иш-чараларымды алып чыгууну чечкем. Ошо буга чейинки топтогон иштерим менен кылган эмгектер менен катыштым. Жалпы катышуучулар түстүү телевизор жана баалуу белектер менен сыйланышты. Акырында Сейтек борборунун таланттуу балдарынын концерттик программасы менен коштолду.